Анан Энерго холдингдин башчысына бере турган суроом бар эле. Бүгүнкү күнү мына элдерибиз суранып атышат, светтин баасын азайтып бергиле деген маселе болуп атат да. Чындыгында жанагы лимиттен өткөндөн кийин баасы автоматтык түрдө көтөрүлүп атат. Биздин элдердин бүгүнкү күнү көбүн жумушу жок, же болбосо кечиктирип светтин акчасын төлөгөндө ушу маселе көтөрүлүп кетип атат. Бир эле өзүбүздүн бир мындай бир баада коюп бергенге бир кандай мүмкүнчүлүк бар? 700 киловаттан жогоркусуна төлөнүп атпайбы? Орто мөөнөттүк тарифтик саясат бул ушу жылы кабыл алынган 23-жылга чейин. Бирок биз ошо элдердин талабы менен кайра карайлы деп атабыз. Могу жазында буюрса тариф саясатын кайра карап чыгып, анан иштеп чыгабыз. Себеби биздин мына элибизге ушул маселелерди чечип беришибиз керек. Бул көптөн бери көтөрүлүп келаткан маселе. Андан сырткары мен дагы бир 2 жылдан бери мечит анан медресенин ошол жерде коммерческий баада коюп койгонсуңар. Эмне үчүн ал жерде өндүрүш кылбаса, ал жерде эч кандай бирдеме чыкпаган жерден, өндүрүш чыкпаган жерден. Бүгүнкү күнгө чейин мен 2 жылдан бери ушунун аягына жетпей койдум. Коммерческий бааны коюп койгонсуңар, ошол жерден коммерческий баада ошол жерден аласыздар. Эмне үчүн? Же биздин элдерибиз ошол жерге барып бир мындай мечитке барбай калсын деген максатта кылып атасыздарбы? Ушул боюнча жооп берип койсоңуздар. Жок, биякта мыйзамда жазылган тариф бар, бирдей. Жок, мыйзамга мен 2 жылдан бери сиздерге сунуш берип атпаймынбы? 2 жылдан бери мен сиздерден ушул маселени чечкиле деп өтүнүч кылып келип атпаймынбы? Садик, школдордун баары 224 дейин, анан мечитти ылдый чүрүп койсок туура эмес болуп калат го. Бул боюнча биз жазында карайлы деп атабыз. Бул сунуш түшкөн, бул карайбыз. Тариф маселеси баары көтөрүлгөн. Мектеп садиктин эми частный болсо караш керек ал жагын. Эгерде мамлекеттик болсо, ал жерде окуп аткандардын баардыгы болгон садик менен школалардын баары ошо 224 дейин. Анан мечитти биз 224дөн ылдый чүрүп койсок кандай болуп калат? Суроо негизинен туура. Бул маселе боюнча биз карап көрөбүз. Кудай буйруса, сизге жообун беребиз. Жазуу түрүндө. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, азыр акыркы суроо берүүчү анан